Мындан карасаңыздар 3 машина тең жол эреже бузуу менен айдады. Мына көрдүңүздөр да. Акыркы кызыл жанган учурда ар бир кызыл жанган сайын 2-3 машина кызылда өтүп атат. Ушул жерде жол эреже бузуу менен өтүп жаткан айдоочуларыбызды мурдагы видеодо да тартып чыкканбыз. Ал жерде көпчүлүгү кызыл жанып жатса дагы айдоочулар көрбөй жатабы деген суроолор дагы жаралыптыр. Бул жердеги ар бир өтүп жаткан айдоочуга кызылда 5500 сомдон штрафтарды жөнөтүп жатасыздар. Бирок ошол айдоочуларыбыз эмне үчүн ушул жерде кызылды көрбөй калышты деген да суроолор пайда болот. Ушул жердеги камера канчалык деңгээлде мыйзамдуу, канчалык деңгээлде айдоочуларыбызга ыңгайлуулуктар жаралган, ошол боюнча карап чыгабыз. Бул жерде светофордун түгүнө келгенде көрдүңүздөр, кызыл жанып калды. Бардык автоунаалар ушул жерге келип токтошту, бирок ушул жердеги айдоочуга, машинанын ичиндеги айдоочуга бул светофор көрүнбөйт. Ошол негизинде айдоочуларыбыз кызыл жанганын көрбөй калып, ушул жерден өтүп бара жатат. Бул жерде айдоочуларыбыз атайлап кызылда өтпөй, бул жердеги айдоочуларыбызга шарттар түзүлгөн эмес. Камеранын мыйзамдуулугун дагы сөзсүз түрдө карап чыгышыбыз керек. Бул жерде карасаңыздар, бул жашыл светофор сары жанбай туруп эле сразу кызыл жанып калат экен. Бул жерде мыйзамдуулугун сөзсүз түрдө карап чыгыш керек жоопкерчиликтүү инсандар. Биринчи маселе, эгерде ушул жерге келип токтогон учурда жол чырак көрүнбөйт. Экинчи маселе, айдоочуларыбызга ушул жерде токтоо деген эч кандай стоп линия жок. Үчүнчү маселе, ушул жердеги эч кандай стоп жол белгиси дагы орнотулган эмес. Айдоочуларыбызга ушундай шарттар түзүлгөн эмес. Ушул жерден 5500 сомдон штраф жөнөткөндөн көрө ошолорду биринчи орнотуп туруп, андан кийин ушул жердеги айдоочуларыбызга, жол эреже бузган айдоочуларыбызга штрафтарды жөнөтсөңүздөр жакшы болмок. Ал менен биргеликте мен айдоочу катары айта турган болсом, стоп линияга чейин эгерде кызыл жанып кала турган болсо, ошол учурда өтүп кетсем, бул учурда кызылда өтүп кеттим деп билип 5500 сомду жол эреже бузганым үчүн, өзүмдүн айыбымы сезгеним үчүн ушул жерде 5500 сомду төлөп берем. Бардык эле мамлекетте стоп линияга чейин эгерде кызыл жанып калса, андан кийин өтүп кете турган болсоңуздар, кызылда өттүң деп эсептелинет. Стоп линиядан өтүп кеткенден кийин эгерде кызылда өтүп кете турган болсоңуздар, бул жерде кызыл светофордо өттү деп эсептелбейт. Ал айдоочу ошол жердеги башка автоунааларга тоскоолдук жаратпай, андан кийин жолун улантып өтүп кете берет. Бул жерде эч кандай жол эреже бузуу болуп эсептелбейт. Ошон үчүн ушул жердеги светофордун, ушул жердеги камеранын, ушул жердеги жол белгилерди бир сыйра карап чыгып туруп, канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштеп жатат, канчалык деңгээлде айдоочуларыбызга ыңгайсыздыктар жаралган, бир ойлонуп көрүңүздөр дагы, андан кийин штрафтарды жөнөтүңүздөр. Ар дайым сак болуңуздар.